Күч түзүмдөрүндө кызмат өтөгөн айымдар өз кесибинин мыктысы гана болбостон ар тараптан жөндөмдүү экенин далилдеди. Бишкекте өткөн сынакта Мунара Балыкчиева өзгөчө чыгышы менен көрүүчүлөрдүн көңүлүн бурду. Ал номер 2 тергөө абагынын көзөмөл пунктунда иштейт. Атасынын жолун жолдоп өлкөгө кызмат кылуу анын бала кезинен бери кыял болгон. Бул максатына жетүү үчүн өжөрлүк менен аракет кылып келет. Сынакта ал жылан менен бийлеп, курч бычактар менен мыктардын үстүндө өзгөчө өнөрүн көрсөтүп, кыз келиндер назик гана эмес, кайраттуу жана күчтүү боло аларын дагы бир жолу далилдеди. 2020 жылы өзүмдүн атам кайтыш болгон. Кызмат учурунда авария болуп, 2021 жылдан баштап ушул жылга чейин кызмат өтүп келем, атамдын жолун жолдоп. Бул конкурска деген өзүмдүн аялдыгымды, назиктигимди көрсөтүү үчүн катышып жатам. Буюрса, өзүм утам деп ишеничтемин. Сынакка жалпы 6 айым катышты. Алар күчүрмөн даярдык, мен ар түрлүмүн, мен үй кожойкесимин, мен бийлейм же ырдайм жана мода көрсөтүү номинациялары боюнча өз өнөрлөрүн көрсөтүштү. Катышуучулар көрүүчүлөргө аркан, жылан жана бычактар менен өнөрлөрүн тартуулашты. Актёрдук чеберчилигин, кыймыл аракетин, сахнада жүрүү эрежелери, бийлерин бардык номерге баягы өзүмдүн салымымды кошуп, бир канча аз эле убакыттын ичинде дайындадык. Биздин погончон кыздардын мисс сулуулар конкурсу жогорку деңгээлде өтөт деп ишенебиз. Погончон айым сынагы күч түзүмдөрүндө кызмат өтөгөн аялдардын ролунун маанилүүлүгүн баса белгилейт. Форма кийген айымдар күч менен рухтун, туруктулуктун жана тартиптин айкалышынын үлгүсү. Мындай иш-чараларга катышуу ар бир эле учурда үй кожойкеси жана тартип сакчысы боло аларын көрсөтүшөт. Мен буга чейин бир 33 жашымда, ошо 2012 жылы катышып, анан биринчи орунга ээ болгом. Баса белгилеп кетчү нерсе бул баягы погон тагынган айымдар мындай күчтүү болушат да, алар үй бүлөдө дагы, чыгармачылыкта болобу, жумушунда болобу, каякта болсо дагы мындай эркектер менен тең тайланышып, баягы кыргыздын жагым мырзасындай болгон аялдар үйдө назик, анан бул жактагы сулуу да чыга келет, ары күчтүү да келет. Анан ошо менен бул конкурстун өзгөчөлүгү ошо аялдардын дагы мындай. Бул сынак 15 жылдан бери өткөрүлүп келет. Ал 5 форматты жакшы көрөт. Айсана Бакытбекова, Бекзат Машрапов, ЛТР Бишкек.